Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо боюнча учурдагы абал тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрайымы Боронбаева Элнура Көчкөновна маалымат берет. Анда эмесе Элнура Көчкөновна, сөз сизде. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасынын бирдиктүү төлөөчү системасындагы саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо боюнча учурдагы кырдаал тууралуу сиздерге кыскача маалымат берүүгө уруксат бериңиздер. ММК фонду 231 мамлекеттик саламаттык сактоо уюмун келишимдик негизинде каржылоону ишке ашырат. Анын ичинде 99 стационар, 30 жалпы дарыгерлер тажрыйбалык борбору, 49 үй бүлөлүк медицина борбору, 17 юридикалык өз алдынча үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 34 стоматологиялык бейтапканалар жана Бишкек Ош шаарындагы 2 тез жардам станциялары. Саламаттык сактоо уюмдарында жалпы 58 000 медициналык кызматкер иштейт, анын ичинен 11 500 миңи врачтар түзөт. Стационарларды каржылоо боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Мамлекеттик ооруканаларды каржылоо ар бир дарыланып чыккан учур үчүн ишке ашырылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2020 жылга бюджети жана 2021-22 жылдарга божомолу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык стационардык ооруларды дарылоо үчүн акы төлөө 7 миллиард 105 миллиондон 3 миллион сом каралган. 2020 жылдын 6 августуна карата стационарларда дарыланып чыккан учурлардын саны 395 064 түздү. 4 миллиард 795 миллион сомго каржылоо жүргүзүлдү. Анын ичинде 41,1 миллион сом коронавирус инфекциясы менен ооругандарды дарылоо үчүн жумшалды. Ал эми баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү медициналык кызматтарга каржылоо төмөндөгүдөй. Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу жана үй бүлөлүк медицина борборлоруна катталган калктын саны боюнча ишке ашырылат. Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо үчүн ММК фондунун 2020 жылга бюджетинде 6 миллион 138 940 адамды тейлөө үчүн 4 миллиард 274,6 миллион сом каралган. 2020 жылдын 6 августуна карата баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоого кеткен каражат 2 миллиард 860 миллион 35 миң сомду түздү. Анын ичинде стоматологиялык бейтапканалардын кызматы жана медициналык тез жардам кызматы үчүн. ММК фондунун 2020 жылга карата бюджетинин жалпы аткарылышы. 2020 жылга республикалык бюджеттен 11 миллиард 563 миллион 20 миң сом суммасында каражат бекитилген. Мындан тышкары социалдык фонддон 2 миллиард 565,3 миллион сом суммасында милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрү катары берилүүчү каражат болуп эсептелинет. ММК фондуна акыркы 7 айда 7 миллиард 732 миллион сом келип түштү. Анын ичинде республикалык бюджеттен 6 миллиард 604 миллион сом, Кыргыз Республикасынын социалдык фондунан 1 миллиард 128 миллион сом. ММК фондунун жалпы бюджетинен ушул жылдын 7 айында саламаттык сактоо уюмдарынын бюджетине 7 миллиард 31 миллион сом багытталды. Саламаттык сактоо уюмдарынын жалпы чыгымдарынын негизги үлүшүн эмгек акы катары төлөнгөн чыгымдар түзөт. Ал 4 миллиард 779 миллион сом, же болбосо 67,6%. Дары дармектердин каражаттары, анын ичинде жеке коргонуучу каражаттарын сатып алууга 1 миллиард 405 миллион сом, же болбосо 23,7%. Тамак аш азыктарын сатып алууга 201 миллион сом, же болбосо 2,7%. Коммуналдык кызматтарга акы төлөө 291 миллион сом, же болбосо 5,3%. Жабдууларды сатып алууга 29 миллион сом, транспорттук кызматтарга 29 миллион сом,
Ал эми 85 миллион сом башка чыгымдарга жумшалган. Анын ичинде адистештирилген ооруканалардын коргоо кызматына кеткен каражаттар да бар. Мындан тышкары 210 миллион сом үй бүлөлүк дарыгерлерге, үй бүлөлүк медайымдарга индикаторларды аткаргандыгы жана амбулаториялык деңгээлде кургак учуктуу дарылангандыгы үчүн да төлөнүп берилди. Курман айт майрамынын алдында Кыргыз Республикасынын коронавирус инфекциясынын жайылышы менен күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча оперативдүү штабтын чечими боюнча июль айына карата жаңы тариф менен медициналык кызматкерлерге компенсациялык төгүмдөрдү төлөө үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын буйругу менен кошумча 400 миллион сом бөлүнгөн. Бардык компенсациялык төлөмдөр июль айына карата 388 миллион сомду түздү. 2020 жылдын 29 жана 30 июлунда ММК фонду тарабынан саламаттык сактоо уюмдарына каржылоо жүргүзүлдү. Анын ичинде Бишкек шаары боюнча 135 миллион 843 миң сом, Чүй облусу 53 миллион 55 миң сом, Ош облусу Ош шаары 72 миллион 451 миң сом, Баткен облусу боюнча 15 миллион 802 миң сом, Жалал-Абад облусу боюнча 37 миллион 332 миң сом, Нарын облусу боюнча 20 миллион 19 миң сом, Ысык-Көл облусу боюнча 37 миллион 469 миң сом жана Талас облусу боюнча 16 миллион 789 миң сом берилди. Бул сумма саламаттык сактоо уюмдарынын болжолдуу эсептөөлөрүнүн негизинде төлөнүп берилди. Жыл башынан тартып медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөрүн жүргүзүүгө жалпы 628,8 миллион сом төлөнүп берилди. Азыркы учурда саламаттык сактоо уюмдары ар түрдүү кырдаалдарга байланыштуу дагы да компенсациялык төлөмдөрдү эсептөөнү жүргүзүүдө. Саламаттык сактоо уюмдарынан компенсациялык төлөмдөр боюнча кошумча эсептөөлөр келген учурда ММК фонду тарабынан көрсөтүлгөн сумма дароо кошумча дагы төлөнүп берилет. Компенсациялык төлөмдөрдү жүргүзүү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо боюнча маалымат ар бир саламаттык сактоо уюмунун чегинде ММК фондунун сайтында атайын жарыяланып турат. Сиздерге белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тапшырмасы боюнча азыркы учурда ковид жана пневмония боюнча маалыматтар бириктирилген. Ушуга байланыштуу ММК фонду Саламаттык сактоо министрлиги жана Кыргыз Республикасынын маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин соцсервис мамлекеттик ишканасы менен биргеликте волонтерлордун активдүү катышуусунда Саламаттык сактоо министрлигинин жана ММК фондунун маалыматтары бириктирилген бирдиктүү маалымат порталын түзүү үстүндө иш жүргүзүүдө. Бул баарыбызга колдо болгон ресурстарды рационалдуу пайдаланууга жана жардам көрсөтүүнү бир кыйла так багыттоого мүмкүндүк берет. Учурдан пайдаланып, биздин активдүү жарандарга коронавирус илдети менен күрөшүүдө медициналык кызматкерлерге көмөк көрсөткөндүктөрү үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерине кайрылып кетким келет. Бардык гуманитардык жардам саламаттык сактоо уюмунда бекитилген тартипте кириштелиши жана эске алынышы керек. Эми жеңилдетилген дары-дармек боюнча, камсыз кылуу боюнча сиздерге кыскача маалымат берип кетейин. Калкты жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылуу 2 программа боюнча ишке ашырылат. Бул ММКнын кошумча программасы менен Кыргыз Республикасынын камсыздандырылган жарандарында ММК фонду менен келишим боюнча иштеген дарыканаларда дары-дармек каражаттарын сатып алууда орто эсеп менен 50% жеңилдик алууга мүмкүндүк берүү каралган. 2020 жылга камсыздандырылган жарандарды жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылууга 307,1 миллион сом каралган. 2020 жылдын 6 августуна карата 761,8 миң жеңилдетилген ММК рецеби жазылып берилип, ММК фонду тарабынан дарыканаларга 186,4 миллион сом каржылоого жүргүзүлгөн. Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча 5 социалдык маанилүү оору менен ооругандарды жеңилдетилген дары-дармек менен камсыз кылууга 2020 жылга жалпы 55 миллион сом каралган. 2020 жылдын 6 августуна карата 55 миң рецепт жазылып берилген. Бул үчүн дарыканаларга 28,8 миллион сом каржылоо жүргүзүлдү.
сатылган рецепттер боюнча ордун толтуруунун орточо деңгээли 90% түздү. 2019 жылдан тартып мамлекеттик кызматтарды жалпы санариптештирүүнүн алкагында ММК фонду жеңилдетилген рецепт боюнча маалымат системасын этап-этабы менен онлайн режимине которууну баштады. Азыркы учурда электрондук рецепттер Ысык көл, Ош областында, ошондой эле Ош шаарында киргизилген. Жыл аягына чейин Бишкек шаарында электрондук жеңилдетилген рецепттерди онлайн режиминде ишке ашырууга пландаштырылууда. Гемодиализ кызматы боюнча 2020 жылга карата гемодиализ кызматы үчүн акы төлөөгө 757 миллион сом каралган. Гемодиализ кызматы бүгүнкү күндө 22 жеке менчик жана 4 мамлекеттик ооруканада көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө ММК фондунун маалымат базасында катталган 1408 бейтапка кызмат көрсөтүлөт. 2020 жылдын 6 августуна карата бейтаптар 99,7 миң гемодиализ сеансын алышты. Ушул мезгилге карата көрсөтүлгөн кызматтар үчүн ММК фонду гемодиализ борборлоруна 468,7 миллион сом төлөп берди. COVID-19 илдети боюнча учурдагы кырдаал. Коронавирус инфекциясы боюнча учурдагы кырдаалды эске алуу менен жана күз, кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алдында Кыргыз Республикасынын өкмөтү тез жардам автомашиналарын сатып алуу үчүн 145 миллион сом бөлүп берүүдө. Саламаттык сактоо уюмдары үчүн медициналык жабдуулар менен жабдылган автомашиналарды сатып алуу пландаштырылууда. Азыркы учурда Саламаттык сактоо министрлигинин эксперттик тобу тарабынан автомашиналарга жана тез жардам автомашиналарын жабдуу үчүн медициналык жабдууларга техникалык талаптарды аныктоо боюнча иш жүргүзүүдө. ММК фонду саламаттык сактоо уюмдарынын жеке коргонуу каражаттарын жана дары-дармек каражаттары менен жабдылышына күн сайын мониторинг жүргүзөт. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо уюмдарында 311 миң колдонуучу костюмдар, 359.302 респираторлар жана 2,5 миллион медициналык бет каптар бар. Жеке коргонуу каражаттарын сатып алуу үчүн дагы 250 миллион сом акча каражатын бөлүп берүү пландаштырылууда. Мунун өзү медициналык кызматкерлерди дагы бир айга жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Дары-дармек каражаттары боюнча ошондой эле камсыз кылуу боюнча кырдаал бир топ турукташты. Бирок айрым дарылар, мисалы айта кетсем, надропарин, фраксипарин, эноксипарин, кларитромицин, тазабактам, мидазолам сыяктуу дары-дармектердин жетишсиздиги дагы эле бир аз байкалууда. Бул дары-дармектердин бардыгы коронавирус инфекциясынын жана пневмония илдетинин оор жана өтө оор формаларын дарылоо үчүн зарыл. Ошол эле учурда белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү күндө саламаттык сактоо уюмдарында акча каражаты бар. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу дары-дармек каражаттары жана медициналык буюмдар менен камсыз кылуу департаментинин маалыматы боюнча бардык дары-дармек каражаттары Кыргызстандын рыногунда бар. Ушуга байланыштуу саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерине кайрылып кетким келет. Бардык колдо болгон ресурстарды туура пайдаланып, калкка медициналык жардам көрсөтүү үчүн дары-дармек каражаттарын, коргонуучу жана дезинфекциялоочу каражаттарын, ошондой эле медициналык буюмдардын запасын камсыз кылууга өтүнөмүн. Эми ушул эле маалыматты атайын расмий тилде билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Фонд ОМС осуществляет финансирование 231 государственных организаций здравоохранения на договорных отношениях. Из них 99 стационаров, 30 центров общеврачебной практики, 49 центров семейной медицины, 17 групп семейных врачей, 34 стоматологических поликлиник и 2 станции скорой помощи в городах Бишкек и Ош. Всего в организациях здравоохранения страны на сегодняшний день работает 58 тысяч медицинских работников, включая 11,5 тысяч врачей. Относительно финансирования стационарных организаций сообщаю следующее. Финансирование государственных больниц осуществляется за каждый пролеченный случай.
В соответствии с законом Кыргызской Республики о бюджете фонда ОМС на 2020 год и прогнозе на 2021 и 2022 годы всего на оплату лечения стационарных больных было предусмотрено 7 миллиардов 105,3 миллионов сомов. На 6 августа 2020 года количество пролеченных случаев в стационарах составило всего 395 064 больных. Профинансировано 4 миллиарда 795 миллионов сомов, включая 41,1 миллионов сомов за лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Финансирование организации первичной медико-санитарной помощи осуществляется по количеству приписанного населения группам семейных врачей и центрам общеврачебной практики, а также центрам семейной медицины. Всего на финансирование организации первичной медико-санитарной службы из бюджета фонда ОМС на 2020 год предусмотрено 4 миллиарда 274 миллиона 6 миллионов сомов на обслуживание 6 миллионов 138 тысяч 940 человек. На 6 августа 2020 года финансирование организации первичной медико-санитарной помощи составило 2 миллиарда 860 миллионов сомов, включая услуги стоматологических поликлиник и скорой медицинской помощи. На 2020 год из республиканского бюджета был утвержден в сумме 11 миллиардов 563,2 миллионов сомов и страховые взносы на обязательное медицинское страхование, передаваемые из социального фонда, в сумме 2 миллиарда 565,3 миллионов сомов. Всего за 7 месяцев в фонд ОМС поступило 7 миллиардов 732 миллиона сомов. В том числе поступление из республиканского бюджета составляет 6 миллиардов 604 миллионов сомов, страховые взносы из социального фонда составляет 1 миллиард 128 миллионов сомов. Всего за 7 месяцев из общего бюджета фонда ОМС направил в организацию здравоохранения 7 миллиардов 31 миллион сомов. Основную долю из общих расходов организации здравоохранения составляют расходы на оплату труда. 4 миллиарда 779,3 миллионов сомов или 67,6%. Приобретение медикаментов, включая средства индивидуальной защиты, 1 миллиард 405 миллионов сомов или 23,7%. Приобретение продуктов питания 201 миллионов сомов. Оплату коммунальных услуг 291,8 миллионов сомов. Приобретение оборудования 29,4 миллионов сомов. Транспортные услуги 29,1 миллионов сомов. И 85 миллионов сомов на другие расходы, включая услуги охраны специализированных больниц. Кроме того, 210,4 миллионов сомов выплачено семейным врачам и семейным медсестрам за выполнение индикаторов результативности работы и лечения туберкулеза на амбулаторном уровне. В преддверии празднования Курманайт по решению оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики для обеспечения компенсационных выплат медицинским работникам за июль месяц по новым тарифам распоряжением правительства Кыргызской Республики дополнительно выделено фонду ОМС 400 миллионов сомов. Компенсационные выплаты за июль месяц составили 388 миллионов сомов, которые были выплачены фондом ОМС 29 и 30 июля, включая город Бишкек 135 миллионов 843,2 тысячи сомов, Чуйская область 53 миллионов 55 тысяч сомов, Ошская область и город Ош 72 миллиона 451 тысяч сомов, Баткенская область 15 миллионов 802 тысячи сомов, Паджалабадская область 37 миллионов 332 тысячи сомов, Нарынская область 20 миллионов 19 тысяч сомов, Иссыкульская область 37 миллионов 469 тысяч сомов и Таласская область 16 миллионов 789 тысяч сомов. Данная сумма была выплачена исходя из прогнозных расчетов организации здравоохранения. Всего на проведение компенсационных выплат медицинским работникам с начала года фондом ОМС выплачено организациям здравоохранения 623,8 миллионов сомов. В настоящее время организации здравоохранения еще проводят
расчет компенсационных выплат в силу разных обстоятельств. В случае появления дополнительных расчетов по компенсационным выплатам от организации здравоохранения указанные суммы со стороны фонда ОМС будут выплачены дополнительно и незамедлительно. Информация по финансированию организации здравоохранения, проведению компенсационных выплат в разрезе каждой организации здравоохранения постоянно публикуется на сайте фонда ОМС. Как вы знаете, уважаемые телезрители, по поручению правительства Кыргызской Республики в настоящее время объединена статистика по ковид-инфекции и пневмонии. В связи с этим фонд ОМС совместно с Министерством здравоохранения, с Госкомитетом информационных технологий и госпредприятием «Соцсервис» с активным участием волонтеров работаем над созданием единого информационного портала, в котором будут объединены данные Министерства здравоохранения, фонда ОМС, а также та огромная гуманитарная помощь, которая поступает от нашего населения и волонтеров. Это позволит всем нам более рационально использовать имеющиеся ресурсы и более точно направлять помощь. И вот, пользуясь случаем, хотела бы выразить благодарность нашим активным гражданам, которые неустанно помогают медицинским работникам в борьбе с эпидемией коронавируса. В то же время обращаюсь к руководителям организации здравоохранения, что вся гуманитарная помощь должна быть оприходована и учтена в организациях здравоохранения в установленном порядке. Льготное лекарственное обеспечение населения проводится по 2 программам. Дополнительная программа обязательного медицинского страхования предусмотрена для предоставления застрахованным гражданам Кыргызской Республики льгот в среднем до 55% при приобретении лекарственных средств в аптеках, работающих по договору с фондом ОМС. На 2020 год на льготное лекарственное обеспечение застрахованным гражданам предусмотрено 307 миллионов сомов. На 6 августа 2020 года выписано всего 761 тысяч льготных рецептов. Фактически фондом ОМС возмещено аптекам 186,4 миллионов сомов. На 2020 год на льготное лекарственное обеспечение по 5 социально значимым заболеваниям предусмотрено всего 55 миллионов сомов. На 6 августа текущего года выписано 55 тысяч рецептов. Фактически сумма финансирования составила 28,8 миллионов сомов. Средний уровень возмещения по реализованным рецептам составил 90%. С 2019 года в рамках общей цифровизации государственных услуг фонд ОМС начал поэтапный перевод информационной системы по льготным рецептам в онлайн-режиме. Сегодня Иссык-Кульская область, Ошская области и по городу Ош все организации перешли на электронную выписку рецептов. Это имеется только те организации, которые оказывают услуги на уровне первичного звена. До конца текущего года планируется внедрить электронные рецепты в городе Бишкек. Относительно гемодиализных услуг. На 2020 год на оплату гемодиализных услуг предусмотрено 757,7 миллионов сомов. С января месяца гемодиализные услуги предоставляются в 22 частных и 4 государственных больницах. На сегодня в базе данных фонда ОМС числятся и получают услуги 1408 пациента. На 6 августа больные получили 99,7 тысяч сеансов гемодиализа. Фонд ОМС за этот же период оплатил 468,7 миллионов сомов. Теперь хотела бы вкратце остановиться по текущей ситуации по COVID-19. Учитывая эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране и в преддверии подготовки к осенне-зимнему периоду, правительство Кыргызской Республики выделяет 145,5 миллионов сомов для закупки автомашин скорой помощи. Планируется закупить оснащенные медицинским оборудованием автомашины для организации здравоохранения. И в настоящее время экспертной группой Министерства здравоохранения проводится работа по определению технических требований
автомашин и медицинского оборудования для оснащения автомашин скорой помощи. Кроме того, Фонд ОМС проводит ежедневный мониторинг обеспеченности организаций средствами индивидуальной защиты и лекарственными средствами. На сегодняшний день в организациях имеются в наличии 311 тысяч одноразовых защитных костюмов, 359 302 респираторов и 2,5 миллионов медицинских одноразовых масок. Планируется выделить еще 250 миллионов сомов на закупку средств индивидуальной защиты. Это позволит нам обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты еще на 1 месяц. Ситуация с лекарственным обеспечением значительно стабилизировалась, но все же наблюдается дефицит отдельных препаратов, таких как нодропарин, эноксапарин натрия, кларитромицин, пиперацилин, тазобактам, мидазолам. Вот эти препараты, они необходимы для лечения тяжелых и крайне тяжелых форм ковидной инфекции и пневмонии. При этом отмечаем, что на сегодняшний день денежные средства в больницах имеются. По информации Департамента лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения, практически все лекарственные препараты есть на рынке Кыргызстана. В связи с этим, обращаясь к руководителям организаций здравоохранения, использовать все имеющиеся ресурсы и обеспечить запас лекарственных дезинфицирующих средств и медицинских изделий, а также средств индивидуальной защиты для оказания медицинской помощи населению. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей ситуации по финансированию организаций здравоохранения фондом ОМС. Вас проинформировала председатель Фонда обязательного медицинского страхования при правительстве Кыргызской Республики Борумбаева Ильнура Кучконовна. Спасибо за внимание.